Жай айында ден соолугуңуз үчүн сууга түшүп эс алуу маанайды көтөрөт эмеспи? Бирок жакшы сүзүүнү өздөштүрүп, сууда жүрүү эрежелерин да жакшы билишиңиз зарыл. Айрыкча ата-энелер кичинекейлерди сууга түшүрүүдө өтө этияттык менен көзөмөл кылуусу керек. Куткаруучулар азыртан эле жарандарга кайрылып, коопсуздук эрежелерин сактоого чакырат. Эч ким билбеген жерде, кароосуз калган көлдөрдө, мындай бөлмөлөрдө сууга түшкөнгө болбойт. Жана ошондой эле шамал болуп атканда, жамгыр жаап атканда, анткени баягы суу муздагы учурунда сууга түшкөнгө болбойт. Анткени адамдын денеси муздакты кабыл ала тез кабыл ала албагандыктан денесинде ар кандай судороги кармап калышы мүмкүн. Ошол себептен баягы аба муздагы учурунда жанагындай водоемдордо кароосуз калган ээн жайларга сууга түшкөнгө болбойт. Анткени анын ички абалын эч ким тастыктаган эмес. Ошондой эле сууга түшчү жерлерди да байкап түшүү абзел. Айта кетсек, Борбор калаадагы эң кооптуу жер Чоң Чүйүк каналы болуп саналат. Ал жерде суунун агымы каттуу болгондуктан сүзгөндү билбеген адамды оңой эле агызып кетет. Былтыркыга салыштырмалуу ушул күндөн тарта былтыркыга салыштырмалуу 24% быйыл азыраак. Анткени түшүндүрүү иштери аябай көп жүргүзүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын өзүнчө кызматтар бар түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча. Ошого салыштырмалуу Кудай буйрса кичине азыраак, бирок ошого карабастан биз түшүндүрүү жеткирүү иштерин ата-энелерге кайрылууларды жасаган токтотушубуз керек. Кырсыкты болтурбаш үчүн балдар да чоңдор да сууда өзүн алып жүрүүнү үйрөнүп, оор кырдаал болсо ызы чууга алдырбай, тынчтыкты кармоо менен өзүн өзү сактап калышы мүмкүн дешет адистер. Айжамал Олжобай кызы, Омар Малашев, Ала Тоо 24.